بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد бүгүнкү сабагыбыз Ахкамул Миях жөнүндө болот иншалла. Өткөн сабакта суулардын кандай сууларга дарат алсак жайыз болот деп ал сууларды санап өткөнбүз. Маус сама, маул бахр ва маун нахр, асман сууларына, деңиз сууларына, океан сууларына, дария сууларына, булак сууларына жана кардан эриген сууга, мөндүрдөн эриген сууларга жана булак сууларына дарат алсак болот деп айттык. Бүгүнкү сабагыбызда Аксамул Миях же болбосом Ахкамул Миях десек да болот. Ахкамул Миях, Ахкамул ал-маул қалил. Аз суудун өкмү жөнүндө болот. Бул дагы суудун бөлүнүшү бул. Суудун затына карап бөлүнүшү бул. Суудун затына карап бөлүнүшү, анын асман сууна, же болбосом деңиз сууна, же болбосом булак сууна карабастан туруп суудун өзүн алганыбыздагы бөлүнүүсү болот бул. Чөнөктүү суудун өзүнүн бөлүнүүсү. Би'тибари затиха дейт арабча. Анын суудун затына карап бөлүнүштүгү болот. Суммал миях ва ла хамсати аксам. Суулар затына карап 5 бөлүккө бөлүнөт экен. Затына, суудун заты 5 бөлүккө бөлүнөт. Же болбосом суудун өкүмдөрү 5 өкүмгө бөлүнөт экен. Биринчи эле ошол суудун биринчи бөлүгү ал-аввал tahirun mutahhirun gayru makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Birinchi эле суу маул мутлак. Маул мутлак дейт. Жалпы эле өзү аны алганыбызда кыргызча жалпы суу. Жалпы суу дегенде бул азыркы өзүнүн аслы жаратылуусундагы калган сууда айтылат. Аны башка суу менен чектелбеген сууда айтылат. Мисалы мен азыр айтсам суу алып келиң десем, суу дегенде ал түшүнөт, ошол сууду алып, ошол маул мутлак. Суу алып келиң десем, мисалы ал асир, мисалы сог алып келбейт, же башка бир нерсе алып келбейт, ошол сууду алып келет, ошол маул мутлак деп ошол сууду айтабыз. Жалпы эле, ал аслу хилкатихи дейт. Суу өзүнүн аслы хилкатыдагы турган сууду айтылат. Ушуну tahirun fi nafsihi. Ал суу өзү таза экен ал. Суу өзү таза. Мутаххирун, мутаххир башкасыны дагы тазалайт ал. Өзү таза жана башка нерсени дагы тазалай алат ал. Гайру макрухин, жана макрух эмес экен ал. Түшүнүктүү? Биринчи маул мутлак ва хуал маул мутлак деп жатат. Ошондуктан мусанниф имам Шурун Булали рахимахуллах tahirun mutahhirun gayru makruhin. Ага эч кандай нерсе аралашпаган жана чектелбеген. Мисалы баланчынын суу деген ал жака мисал бир изафа болбогон сууду айтылат. Мисалы алманын суу, же болсо апельсиндин суу деген нерселер ал жакта жок. Суу, жөнөкөй сууду айтылат. Бул биринчи суу экен. Экинчиси tahirun mutahhirun makruhun. Tahirun mutahhirun makruh. Экинчиси макрух болгон суу. Аны иштетиштик, макрух болгон суу экен. Ал кандай суу болот десе, ва хуа ма шарибат минху al-hirratu wa nahwuha dit. Tahirun fi nafsihi, бул дагы. Суудун өзү таза. Суудун өзү таза деген эмне деген? Суудун өзү таза десе, ошол суу кийимиңизге же болсо денеңизге тийсе нажас кылбайт. Нажас кылбайт, же болсо ага бир намазга жараксыз кылып койбойт аны. Намазга кийип оксаңыз да болот. Бирок ал суу менен дарат алганга макрух болуп калат. Tahirun азыр нажас эмес, бирок мутаххирун тазалайт ал дагы. Даратка жарайт экен, бирок карахияты бар экен. Макрух экен. Макрух деген бул жерде ханафилерде эгер макрух деген сөз ида утлика индал ахнаф, ханафилерде эгер мутлак макрух деп айтылса, макрух тахримиге барат өзү. Бул жерде негизи мухаккиктер макрух дегенден максат макрух танзихи дейишкен. Эгер мышык келип ошол суудан ичип кое турган болсо, же үйүңүздө жашаган бир чычкан келип тие турган болсо,
же болсо бир жылан келип ошол жерге тие турган болсо, анда ал сууду макру дейбиз. Түшүнүктүү? Ал суу макру болот. Бирок эгер андан башка суу жок болсо, аны иштетсек болот. Эгер ошондон башка суу жок болсо, эгер андан башка суу болсо, башка сууду иштеткенибиз жакшы болот. Макру деген ушул. Түшүнүктүү? Эгер андан башка суубуз боло турган болсо, ошол сууда дарат алганыбыз жакшы. Ошол сууда гусул кылганыбыз жакшы болот. Эгер андан башка суу жок болсо, кылсак болот. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келген мышыкка идишти эңкейтирип суу ичирген. Кийин ошол сууга дарат алган риваяттар дагы бар. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошонун мышыктын биз эмнеге аны макру деп жатабыз ал сууду? Себеби бизде ошондой вахым турат, бизде бир шек турат. Ал себеби мышык же болбосо азыр чычкан бир оозунда бир нажасат бар бекен деген коркунч болгондугу үчүн ал суудун карахияты макру танзихи деп жатабыз. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын таза экендигин анык билгендиги үчүн ага дарат алып жатат. Анын оозунда нажас жок экендигин анык билсе, сиз дагы ошондой бир вахым сизде жок боло турган болсо, ошондой шек жок боло турган болсо, өзүнөгүз дарат алса жарайт аны. Бул жерде ошондуктан пайгамбарыбыз ошол мышык тийген сууга да дарат алган риваяттар бар. Анын азыркы бизге дагы бир үммөткө дагы ошол анын макрух танзихи экендигине бир ишара бар негизи. Бул жерде макрух тахрим эмес, макрух танзихи болот. Экинчиси тахирун, мутахирун, макрух дедик ошондуктан. Макрухту танзихан, макрух танзихи болот экен. Жана бул жерде кайт болуп жатат, ва кана қалилан деди. Жана аз болуш керек экен суу. Эгер чоң суу бассейнге келип бир мышык ошол жерден суу ичкен болсо, же ошол жерге бир келип сууга тийсе, ал суу нажас болбойт, макру дагы болбойт ал. Макру болбойт, суудан иштетип, ал жерден гусул кылып же башка нерсени жуусаңыз карахияты болбойт, жайыз болот. Азыркыдай бир челекте боло турган болсо, же бир идиште болсо, келип ошол жерге мышык келип тийсе, анда анын макрух танзихи болуп калышы мүмкүн. Ас-салису, үчүнчүсү, мау мустамал. Мау мустамал жөнүндө экен. Биринчиси маул мутлак болду. Экинчиси тахирун мутахирун макрух болду. Таза, өзү дагы таза болот, тазалайт, макрух экен. Бирок иштетпегенибиз жакшы экен. Бирок башка суу болсо, ошо башка суудан дарат алганыбыз жакшы болот. Үчүнчүсү тахирун гайру мутахирин. Тахирун фи нафсихи, өзү таза экен бул жерде дагы. Бирок гайру мутахир, тазалай албайт экен. Аны даратка иштеткенге да болбойт экен, гусул кылганыбызга да болбойт экен. Түшүнүктүү? Гайру мутахир. Тахир, гайру мутахир. Яны гайру мутахир дегенде да бул жерде даратсыздыкты кеткизе албайт ал. Даратсыздыкты кетирүүгө болбойт экен. Түшүнүктүү? Өзү таза дегенибизде азыркыдай бул мустамал суу болуп жатат. Сиздин кийимиңизге тийсе, денеңизге тийсе нажас болбойт. Бирок башка ошол сууга дарат алсак болобу? Болбойт экен ал сууга. Ал сууга дарат алганга болбойт. Ал суу кандай суу болот десе, ва хуа масту'мила ли раф'i хадатин ау ли курбатин. Ва хуа масту'мила ли раф'i хадас. Даратсыздыкты көтөрүштүк үчүн иштетилинген суу. Эми даратсыздыкты кетириштик үчүн өзүңүздөн. Азыр даратсызсыз, ошол сууду алып келип сиз дарат алсаңыз, сизден калган суу. Бул мустамал суу дейт, эми колдонулган суу. Сиз иштетилген суу болуп жатат, сизден түшкөн суу. Же болбосо денеңизде нажасат жок. Баягы ысып кеткениңизде өзүңүздү суутуп алыштык үчүн жуунсаңыз, үстүңүздөн суу куюп ала турган болсоңуз, негизи биздин ханафи мазхабда ушул дараттуу болуп кала бересиз, ниетиңиз жок болсо да. Бизде ниет шарт эмес ханафилерде. Эми дарат алып жатканда ниет кылыш шарт эмес. Ниет кылыш бизде жакшы ниет кылсаңыз, бирок ниет кылынбай, мисалы, жуунуп, гусул кылган болсоңуз, бирок даратты ниет кылбаган болсоңуз, үстүңүздөн 2 челек суу куюп чыксаңыз, дарат кылыштык ниетиңиз жок болсо да дараттуу болуп кала бересиз биз мазхабта. Ошондуктан бул жерде өзүңүздөгү даратсыздыкты кетириштик үчүн иштеткен болсоңуз, андан калган суу мустамал суу болот экен. Эми ушул суу бир денеңизге тийсе нажас кылбайт, бирок дарат алганга да жарабайт. Бирок ушул суу менен bir najasatты кетирсеңиз болот. Bir жериңизге кийим жуусаңыз болот, мисалы. Же болсо bir бут кийимиңизге bir тезек тийип калган болсо, ошол суу менен жууп кетирсеңиз болот.
өзүңүздү башка бир нажасаттарды кетирсеңиз болот, бирок хадасты кетирсе болбойт. Хадас деп сиздеги даратсыздык. Хабас деген нерсе бар. Хабас нажасат бул. Нажасатты кетирсе болот ал. Нажасатты башка суюктуктар менен да кетирсеңиз болот. Бирок хадасты суу менен гана кетирилет. Яны өзүңүздөгү hukmi daratсыздык болот. Көзүңүзгө көрүнбөгөн, үстүңүзгө түшкөн daratсыздык болот. Ошол daratсыздык азыркы иштетилинген суу менен кетиргенге болбойт. Ал ошол иштетилинбеген суу болуш керек. Бул азыр айтканыбыздай ва хуа масту'мила ли раф'i хадасин. Daratсыздыкты көтөрүштүк үчүн иштетилинген, кетириштик үчүн иштетилинген суу же болбосо ли курбатин. Курбат үчүн иштетилинет. Курбат деген хия фи'лу ма юсабу алейхи. Аны кылсаңыз сооп болот. Курбат деген. Кудайга бир жакындык. Аны кылсаңыз сооп боло турган иштерди курбат дейилет. Азыр тамактан мурда кол жууштук, тамак жеп бүткөндөн кийин колуңузду жууштук, булар да курбатка кирет негизи. Мустахаб болот. Мындай айтканда мустахаб амал десек болот. Эми бир дараттан кийин экинчи дарат алуу дагы мустахаб. Бир дарат алдыңыз, даратыңыз туруп дагы үстүгө дарат алуу жакшы болот. Эгер бир жерде болбосо, эгер бир жерде туруп дарат алсаңыз, ал жайыз эмес, ал исрап болуп калышы мүмкүн. Яны азыр жакшы дарат алдыңыз, жылбай туруп дагы дарат алдыңыз үстүнөн. Анда макру болуп калышы мүмкүн. Сиз исрап кылып коюшуңуз мүмкүн. Бирок ошол экинчи бир жерде туруп алган сууңуз, кайра алган дарат сууңуз мустамал болбойт. Биринчиси мустамал болушу мүмкүн. Кийинги алган дарат суу мустамал сууга эсептелбейт. Ошол суу менен дагы дарат алса болот. Бирок бир дарат алдыңыз, 2 рекет намаз окудуңуз, же ошон Куран жаттадыңыз, бир жарым саат өткүзүп, бир амалдарды кылгандан кийин кайра келип дарат алсаңыз, ал болот. Ошол курбат болот. Ошондо сооп болот ал. Эгер эч кандай бир намаз окубастан же башка бир зикир кылбастан туруп эле ошо отурган жериңиздер алсаңыз, анда исрап болуп калышы мүмкүн. Жана алган сууңуз гайру мустамал, яны мустамал болбойт анда. Ошондуктан бул жерде мусанниф рахимахуллах кал вуду алал вуду би ниятихи деп ага мисал келтирип жатат. Яны дараттын үстүнө дарат алуу дарат ниетинде дейт. Дарат ниетинде ала турган болсоңуз, анда ошол курбат болот. Ошол азыркы сооп болот. Болгону ошол жерде ортосунда бир эки дараттын ортосунда бир амал кылган болушуңуз керек. Жок дегенде 2 рекет намаз окушуңуз керек. ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. Жана бул жерде мустамал жөнүндө сөз болду. Азыр бул 3-чү суу ма мустамал дедик. Мустамал суу иштетилинген суу дедик. Алымдардын ортосунда хилаф болгон. Ханафи мазхабынын ичинде эле качан суу мустамал сууга айланат деп. Сиз азыр колду жууа турган болсоңуз, колуңуздан түшкөн суу ошол түшүп денеңизден ажыраганда мустамал суу болобу? Же болбосо түшүп барып мо жерге орношкондон кийин, ушул жерге тургандан кийин мустамал суу болобу дегенде хилаф болгон алымдардын ортосунда. Түшүнүктүү? Эгер ушул колуңуздан түшсө, жуусаңыз, мо жерге көкүрөңүзгө суу түшсө, ушул жерде жуусаңыз, ошол сууду мустамал суу менен жууган болосузбу, таза болобу дегенде алымдарда хилаф болгон. Эгер биз азыр түшүп жатканда денеден ажыраганда бул мустамал суу болот десек, көкүрөккө түшкөн сууду жуу болбойт ал жерде. Жуусаңыз таза болбой калат ал. Ошол көкүрөгүңүздү ошол суу менен жуусаңыз, таза суу болбой калат. Барып орношкондон кийин ошону алгандан кийин суу десеңиз, баягы кээ бир алымдарда айтканы бир жерге тургандан кийин ошону иштетсеңиз болбойт десе, анда түшүп жаткан жерден сууду алып туруп иштетсеңиз болот. Себеби бир жерге барып тура элек да ал суу. Тура элек сууду алып иштетсеңиз болот эле. Ошондо хилаф болгон, бирок бул жерде имам Шурунбулали рахимахуллах ошол денеден ажыраган ахват. Бул этият жагына карманды бул киши. Эми этият себеби хилаф болуп жаткан талаш маселеде ибадатта этият болгонубуз жакшы. Ибадат маселелеринде этият болгонубуз жакшы, такыбалуураак жагына карманганыбыз жакшы болот. Азыр ошол денеден ажыраганда түшүп жаткан десек, кээде ушул жерден ажыраганда мустамал суу болуп калат десек, ошол жерде азыр хилаф болуп, биз экинчи алымдардын сөзүнө баягы мустамал сууду иштеткендей болуп калабыз. Бирок кээде колду жууганыбызда суу мисалы мо жерди жууп келгенден кийин мо жакка келет, ошондо ба мустамал болбойбу десек, жал даруратан болот ал. Ал мустамал болбойт, мисалы жууп келе берет, тазалап суулар. Бирок денеден ажыраса, кийин ошол мустамал суу болуп калат. Яни иштетилинген суу болот, ал сууду кийин башка даратка же болбосо гусулга же башка нерсеге иштетип болбойт.
Бирок азыргыдай нажасатты кетиргенге иштесек болот экен. Ошондуктан бул жерде мусанниф рахимахуллах ва ясирул мау мустамалан би муjarrad инфисалихи анил жасад деди. Денеден ажыраштыгы менен мустамал сууга айланат деди. Ясирул мау мустамалан суу мустамал иштетилинген болуп калат би муjarrad инфисалихи анил жасад денеден ажыраштыгы менен. Денеден ажыраштыгы менен бул мустамал суудун өкүм берилет экен. Ал сууду кармап туруп эле иштетсеңиз мустамал суу болот, ал тазаланууга жайыз болбой калат экен. Түшүнүктүү, бирок башка бир кир нерселерди, азыргыдай бир нажас нерселерди ошол суу менен жуусаңыз болот. Мустамал суу менен иштесеңиз таза болот. Ма ла яжузу бихил вуду минал миях. Бул жерде ушул азыркы мустамал сууду айткандан кийин мусанниф рахимахуллах, яни кайындай сууларга дарат алуу жайыз эмес. Кандай сууларга дарат алса дурус болбой калат, ушул жөнүндө айтып кетейин деп жатат. Ма ла яжузу, яни ма ла ясиху al-wudu min al-miyah. Кандай сууларга дарат алуу мүмкүн эмес. Ва ла яжузу al-wudu, яни ва ла ясиху al-wudu, дарат алуу жайыз болбой калат. Бима ишаjarin ва thamarин. Дарактын жана мөмөнүн сууна дарат алуу жайыз эмес экен. Дарактан чыккан сууларга дарат алсак жайыз эмес. Дарак дегенибизде азыркы жүзүмдөн суу агат, эрте жазда жүзүмдөн суу чыгат. Жүзүмдөн суу чыгат жана кайын дарактыдан, ошол жакта да кессе же болсо кээде өзүдөн суу чыгат. Ошол сууларды чогултуп дарат алсак болобу? Же болбосо баягы чоң жаңгактар, индийский жаңгактар жарсаң ичинен суу чыгат. Же болбосо портукалдын, азыркы апельсиндин ошондой сууларга, ошону сыгып, мисалы сууну алсак, ошону дарат алсак болобу? Жок, болбойт ал. Себеби биз башында айтканыбыздай маул мутлакка түшпөй калат ал. Суу эмес ал. Суу алып келиң десе, азыркыдай сокту алып келе турган болсо ал жайыз эмес ал. Ошондуктан бул жерде бима ишаjarin ва thamarин деп жатабыз. Яни дарак менен мөмөнүн, кандай мөмө болбосун, дарбыздын суу болсун, же болбосо мөмө жемиштердин суу болсун, дарактын суу болсун, ага дарат алганга жайыз эмес экен. Валау хаража би нафсихи мин гайри асрин фил азхари. Ал суу өзү сыкпастан да чыга турган болсо. Аны дарактын же болбосо азыр мөмөнү аны сыгып чыгарабыз сууду негизи. Аны сыкпастан эле суу өзү чыга турган болсо, ошол сууга да дарат алсак болбойт. Мисалы жүзүмдү өзү суу чыгат. Жүзүмдүн суу өзү эле чыгат. Кээ бир кайындарды мисалы кессе суу чыгышы мүмкүн. Аны кээде сиз кесип чыгарып жатасыз да, сизден бир амал болуп жатат. Бирок кайындан өзү суу чыга турган болсо, сиз аны кеспедиңиз, ошол сууду чогултсаңыз дарат алса болобу? Жок, анда да болбойт экен. Же болсо башка бир мөмөнү суу өзү эле чыгып кала турган болсо, аны сиз сыкпай эле анда ага дагы дарат алганга болбойт. Себеби бул жерде дагы бир ишара болуп жатат. Биздин мазхабта жүзүмдүн суу эгер өзү чыгып калса дарат алса болот деген кээ бир алымдардын сөзү бар. Ошондуктан мусанниф бул жерде фил азхар, яни фил аква, Ханафи мазхабдагы күчтүү сөз, күчтүү кабыл фатва маселесинде эгер өзү чыккан болсо дагы андай сууга дарат алса болбойт экен. Жүзүмдүн суу өзү агып калса дагы аны чогулсак дарат алганга болбойт экен. Дарактын суу өзү чыгып калса, же болсо мөмөнүн суу өзү чыксын, же азыркындай нерселер менен сыгып чыгарсаңыз дагы андай сууларга дарат алганга болбой калат экен. Вала бима инзала таб'уху бит-табхи. Жана дарат алганга жайыз болбойт. Бима инзала таб'уху бит-табхи. Суудун табияты кайнатуу менен кете турган болсо. Сууду кайнатып, ага эт салып койдуңуз, шорпо болуп калды. Сууду кайнатып, ага чай салып койдуңуз. Сууду кайнатып, жанагы башка бир нокот таштап койдуңуз мисалы. Же башка күрүч таштап койдуңуз ал сууга. Ал суулук табиятынан чыгып кетет экен. Түшүнүктүү? Суулук табиятынан чыгып, ал суу болбой калат, ал тамак аш болуп калат, шорпо болуп калат, чай болуп калат, же болсо кофе болуп калат. Ошондуктан андай сууга дарат алганга болбойт. Ошондуктан вала бима инзала таб'уху бит-табхи. Кээде кайнатыштык менен дагы тазалык максат кылыныштыгы мүмкүн. Кир жакшыраак чыксын деп, мисалы сууга бирдекелер кошушу мүмкүн. Сабун кошушу мүмкүн, порошок кошушубуз мүмкүн.
Анда кээде ошол тазалуу максатында кылса, ал бирок суулук табияты чыгып кетпесе, аны дагы иштетсек болот. Кайнатсак дагы. Кээде айылдарда ушундай кылып калат, кээде бая энелерибиз казанга суу кайнатып, күл салып койгон учурлар болуп калат. Негесе кир жакшыраак чыксын деп. Мисалы кайнайт ошол менен. Ошол сууга мисалы дараталса дагы болот. Түшүнүктүү? Же болсо башка бир сабын кошуп берген болсо дагы аз-маз кир жакшыраак чыксын деп ошого дараталсак, же болсо мусул кылсак да болот. Бирок ушундай нерсе кошулду, тазалык максатында бирдеке кошулду, бирок ал коюкташып калды ал суу. Коюкташып, аны баягы суюктугу жок болуп калды ал суудун. Анда ал сууга дараталсак болбойт экен. Себеби суулук табияты эске алыныш керек ал жерде. Суулук табияты ага турган жана суюктук болуп туруш керек. Акпай калса, балга ошоп кала турган болсо, чойла турган суу ага дараталганга болбой калат. Чөнтү ал суюк болуп туруш керек, тазалык максаты кылынган болсо да. Ау би галабати гайрихи алейхи. Же болбосо сууга башка бир нерсени галип болуштугу менен, сууга башка нерсени кошуу менен ага сууга галип боло турган болсо, анда дагы ал сууга дараталганга болбойт. Сууга мисалы сүт кошуп салсак, сууга же болбосо башка сок кошо турган болсок, жарым суу жарым сок болуп калды мисалы 1 литрге. Ошондой сизге алып келсе, ал сууга дараталсаңыз болбойт экен. Сууга галип боло турган болсо, анда сууга башка нерсени сүттү кошуп салсак, сууга башка таза нерселерди кошуп койгонубуздан кийин аны даратка жарабай калат экен. Түшүнүктүбү? Дарат алганга мүмкүн болбогон нерселер, азыр айтканыбыздай дарактын жана мөмөнүн суулары эгер өзү чыккан болсо дагы, жана анын суунун табияты. Суунун табияты дегенибизде азыркы суюктук жана агуу болуш керек. Яни ага турган болуш керек жана суюктук болуш керек экен. Жана кээ бир алымдар ирва деп коет экен, ошону ичкениңизде суусундугуңузду кандыра турган болуш керек экен. Сууду ичкениңизде сиздин сууңуз кандыра турган жана чөптөрдү өстүрө турган болуш керек экен. Аны куйганыңызда ошо чөп өсө турган, ошол суулук табияты болот, ошол суулук табияты кетип калбаган болуш керек, жана сууга башка нерселер кошулбаган сууларга дараталсак болот. Эгер башка нерсе кошулган болсо, ага дараталганга болбой калат экен. Валлаху алам бис-саваб. Ушул жерде кийинки сабакта Кудайым буйрса, ошол галаба, дабитул галаба, галип болгон сууларды сууга кандай нерсени кошконубузда ал болбой калат, канчалык бири-биринен көп болуш керек, ушулар жөнүндө сөз кылабыз Кудайым буйрса иншаллах.